Коронавирустан улам бардык өлкөлөрдө мурдагыдай турмуштун агымы болбой, карантин жарыяланып, көчөлөр бош жана көп жерлер иштебей калган эле. Түркияда бул кырдаалды жашады. Ошентсе да кадам менен акырындап калыбына келүү аракетин баштады. 2 айдан кийин, жакынкы аралыкта 11 майдан баштап, соода жайлары жана чач тараш сулуулук салондору ачылган. Алардын иштеши тыкыр тартип, эреже менен болууда. Вирус жайылып кетпеши үчүн ар бир жай көзөмөлгө алынып, иштетүүчүлөр керектүү жабдыктарды сатып алып даярданышып, кардарларды кабыл алууда. Түркия өкмөтү коронавирусту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча атайын жаңы жоболорду сунуштады. Анда ишканалардын тазалыкка өзгөчө көңүл буруусу, сөзсүз түрдө гигиеналык эрежелер сакталуусу, аралыкты сактоо, тейлөөчүлөр атайын корунуучу формаларды кийүүсү талап кылынат. Kalı çocuğa buldursat. Kalı çocuğa buldursatken şılak kıldırsatken şılak için biz koldanıp одноразовый салфеткаларды стерилизация ettiren пинцеттерди колдонобуз. Түркиянын Анкара шаарында сулуулук салон ачып иштетип жаткан мекендешибиз Мира Дөөлөталиева да талаптарды аткарып, кардарларды кабыл алып жаткандыгын билдирди. Кардарларды тейлөө кезек менен жүргүзүлүп, ичине кызмат алуу үчүн гана адамдар кирет жана ал маска тагынуусу шарт. Кирип келатканда температурасы өлчөнөт. Ал эми колдонулуучу куралдары бир жолу гана колдонулат. Мисалы сүлгүлөр жана маникюр, педикюрга пайдаланылган айрым буюмдар. Кээ бирлерин болсо тоңдуруп, микробун өлтүрүү үчүн атайын муздаткычка салып коюп алып жатышат. Кардарлар менен араларына айнек тосмо орнотушкан. Бул ал да канча ишенимдүү. Баары обработка болгон. Бул эми да бар экен, коруучу айнектер. Аябай эме. Аябай довольныймын. 3 жылдан бери келем. Дайыма тырмак, чач, бардык нерселерди жакшы жоопкерчиликти аткарышат, таза кепилдик бере алам. Дагы да жакшы тозуп алышты, бардык нерсе келсем дезинфекция болуп атыптыр. Бардык нерсе таза. Салондорго кайрылгандар да бул тейлөөлөргө канаттанышып, өз кызматтарын алышууда. 2 айдан бери сулуулук кызматын ала албаган айымдар кезекке жазылып, маалында тейлөө жүргүзүлүп жатыптыр. Колдонуп атыла турган салфеткалар, пилочкалар, алкоголдор, кургак салфеткалар колдонулат. Маникюрун кылганбыз, Şirin ıstavız. Vallahi ben çok gönül rahatlığıyla geliyorum. Her şeyinde yani güzel, hijyen. Gayet memnunum. Mecbur artık bu şekilde yaşayacağımız için bir şekilde devam etmemiz gerekiyor ve güvenilerek gelinebilecek bir yer. Hazır. Yaklaşımız 36 normal temperaturası. Bunu alabiliriz. Sen kullanın bezini sala. Arkaya konuda elemora kadıyla. Saat 5'te randevusu vardı. 4:55'te geldi. Ondan keyin cezası. Түркияда мына ушундай шартта ишканалардын айрымдары өз иштерин жүргүзүүдө. Бирок албетте жаңы талаптар жана эрежелер менен иштеп жатышат. Korugan veterinalar işçilerisinde tanıştırılıyor. Hayra klientörüz getirmeyin diye. Hayra dezinfekte kılıp Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.